Саламатсыздарбы. Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Кыргызстанда мындан ары коррупция боюнча иштердин барын башкы прокуратурада жаңы түзүлгөн атайын тергөө башкармалыгы карайт. Бул тууралуу бүгүн мамлекет башчысы Садыр Жапаров президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынында билдирди. Президенттин айтымында бул башкармалыкка аброй таза, мурда коррупциялык схемаларга аралашпаган тергөөчүлөр келиши зарыл. Ага тергөөчүлөрдү тандоо ачык жүргүзүлүп, талапкерлердин коррупцияга азгырылышына каршы туруусун аныктоо үчүн полиграфтан жана психологиялык тесттен өтүшү зарыл. Ошондой эле президент ички иштер министрлигине, сот тутумуна, ошондой эле мамлекеттик кызматка жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тандоо учурунда кызматкердин коррупцияга азгырылуусуна каршы туруктуулугун аныктоо үчүн психологиялык диагностика сөзсүз түрдө жүргүзүлүүгө тийиш экенин кошумчалады. Белгилей кетсек, коррупциянын деңгээлин изилдеген Transparency International эл аралык уюмунун 2020 жыл боюнча рейтингинде Кыргызстан 100 балдан 31-чини алган. Бул өлкөдө жемкорлуктун деңгээли жогору дегенди билдирет. Кечээ кармалган транспорт жана жолдор министрлигинин автоунаа, суу транспорты жана салмак габариттик көзөмөл агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгынын бөлүм башчысы менен Көктала көзөмөл пунктунун башкы инспектору кызмат абалынан кыянат пайдаланып, мамлекетке ири чыгым келтирген деп шектелишүүдө. Алар оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан акча каражатын талап кылып, системалуу чогултуп алып турушкан. Ошондой эле жеке чөнтөктөрүнө пайда көрүү максатында салмактык габариттик көзөмөлдөн берилген ченемдериндеги бузууларды жашырып келишкени белгиленүүдө. УКМКнын кызматкерлери жүргүзгөн атайын операциянын жүрүшүндө шектүүлөр пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлүшкөн. Учурда бул мыйзамсыз иштерге тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иш-чаралары жүрүп жатат. Ал арада Ош областык соту УКМКнын чек ара кызматынын башкы штабынын жетекчисинин биринчи орун басары Курсанбек Бекташевди камакта калтыруу чечимин кабыл алганы белгилүү болду. Тергөөнүн маалыматына караганда, Бекташев Достук автодорожный аскердик бөлүгүнүн жетекчисин чакырып алып, эгер ал кызматта калгысы келсе, айына ага $1000 берип туруусу зарыл экенин айтып, жолугушууда $500 алган. Мындан тышкары ал аталган көзөмөл өткөрмө пунктунун экинчи нөмөтүнүн жетекчиси менен WhatsApp аркылуу байланышып, анда оор жүк ташуучулардан чогулткан каражаттары менен бөлүшүп туруусун айткан. Буга макул болбосо кызматтан бошотуп саларын да билдирген деп тергөө материалдарында көрсөтүлгөн. Алар 40 000 сомду чогултуп беришкен, бирок бул сумманы 70 000ге көтөрүү талабы коюлганда, жетекчи макул болбой башка ишке которулуп кеткен. Эске салсак, бул иш менен Достук унаа жолу өткөрмө пунктунун башчысы Аскарбек Эрмекбаев УКМКнын Ош областы боюнча чек ара кызматынын башчысы Чынарбек Насиев да кармалган болчу. Анда Достук унаа жолу өткөрмө пунктунун жооптуу кызматкерлери чек ара кызматынын айрым жетекчилеринин колдоосу астында системалуу түрдө чек арадан өтүп жаткан жарандардан жана оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан опузалап акча каражаттарын жыйнашканы аныкталганы белгиленген. Шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда Бишкекти көздөй дагы 16 КАМАЗ көмүр ташылып келинүүдө жана алардын ар биринде 25-30 тоннадан көмүр бар. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Белгилей кетсек, кечээ президент Садыр Жапаров ГЭС-2нин тегерегинде жашаган эл менен жолугушууда Борбордо көмүрдүн баасы тоннасына 3000 сомго чейин арзандаарын убадылаган. Түндө Борбор кылаанын Мурманск 1Б бөлчөк 1 дарегинде тоннасы 3000 сомду түзгөн арзандатылган көмүр сатылып баштаганы маалым болгон. Бирок башта ал кара отунга дагы алып сатар ортомчулар кезекке тизилип алганы белгилүү болгондон кийин ар бир үй бүлө 2 тоннадан гана алат делген чектөө киргизилген. Учурда тургундар тиешелүү документтерин көрсөтүп, көмүр сатып алышууда. Көмүрдүн көлөмү көбөйгөндө бул чектөө алынары да белгиленди. Улуттук илимдер академиясынын бухгалтериясынан өрт чыгып, ал 12 саат дегенде өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, аларга маалымат кечээ эртең менен 10:49 келип түшкөн. Жалын жарым саатта чектөөгө алынып, бирок 23:40 толугу менен өчүрүлгөн. Тилсиз жоо Улуттук илимдер академиясынын Чүй проспекти тарабындагы 3-этажда жайгашкан Кыргыз энциклопедиясынын редакциясы корпусунан чыккан. Өрттү өчүрүүгө 2 бригада тартылганы белгиленди. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталып жатат. Энергетика министрлиги чакан ГЭСтерди күн жана шамал электр станцияларын курууну ниет кылган 20 компанияга күбөлүк берди. Мекеменин маалыматына караганда, ал ишканалар жалпысынан 639 мегаватт кубаттуулук бере турган станцияларды курат.
Тиешелүү көлүктөрдү берүү иш-чарасында энергетика министри Доскул Бекмурзаев өкмөт өз күчү менен Бала Саруу КЭСин куруп баштаганын, мындан тышкары Орто Токой, Сары Жаз, Каракөл, Төрткүл гидроэлектростанцияларын куруу планда бар экенин айтты. Белгилей кетсек, өлкөдө 7 ири КЭС иштейт. Алар Токтогул, Күрүпсай, Шамалды Сай, Ташкөмүр, Үч Коргон, Камбарата 2 жана Ат башы. Алар өлкөдөгү электр энергиясынын 83%-ын өндүрүп чыгарат. Адистер бул стратегиялык объекттерден жабдууларынын 80%-ын эскиликке жеткенин айтып келишет. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар.